Кээерки адамдар кандайдыр бир иштен качып же болбосо бир милдетин аткарбай же кандайдыр бир суранууну мисалы үчүн ишке ашырбаш үчүн дароо байкуш боло калат да. Ооруп калдым, анан кыйналып атам деп кайра адамга өзүнүн акыбалын оодарып күнөөлөй баштайт да. Мен ушундай ооруп атсам, сен болсо мени идиш жуу же болбосо продукт алып кел деп баягы мажбурлап атасың депчи. Негизи бул эмнеге кылынат? Ооруну бул адам баягы калкан каттары колдонот да өзүнөчү. Анткени ооруп аткан адамды биз эч качан бир нерсеге мажбур дагы кыла албайбыз. Бир нерсени, бир маселени да чече албайбыз ал адам менен. Иш кылса ал адам менен иш бүтпөйт деген сөз да. Вот. Экинчиден, бул адамдар ошол манипуляция кылып аткан адамды күнөөлүү сездирүүгө аракет кылат. Эгерде сизди негизи эле башка бирөө күнөөлүү сездирүүгө аракет кылган болсо, демек ал сизди башкарганга аракет кылып жатканын түшүнүшүңүз керек да. Бул жерден эмне кылыш керек? Туура жооп бериш маанилүү. Эмне деп жооп берген жакшы, же болбосо кандай мамиле кылыш керек бул маселеде? Биринчиден, камкордук көрсөтүшүңүз керек. Анткени сиз мен башым ооруп өлүп атам же давлениям көтөрүлүп атат, кан басымым мынтип кетти, тигинип кетти деп манипуляция кылганда дагы бул өзүнүн оюнун баштады деп эшикти жаап кетип калган болсоңуз, анда сиздин маселе уланат да. Башкача айтканда, кечинде же эртең жашынакай болуп отурганда сиз келип жөн эле даже эч нерсени талап кылбай эле суранбасаңыз деле, сен мени ошентип таштап кеткенсиң мен өлүп атканда дейт да. Андан чоңураак маселеге туш болосуз. Башкача айтканда, манипуляциясы мындайча айтканда оорураак, күчтүүрөөк боло баштайт. Ошон үчүн убагында мындай нерселерге туура жооп же болбосо кайтарым байланыш кылышыңыз маанилүү. Кантип? Биринчиден, камкордук көрсөтүшүңүз керек да. Башың ооруп атабы же давлениең көтөрүлүп атабы, кел кан басымыңды баягы текшерип коелу, жүр больницага алып барам же болбосо сага кандай дары керек, аптекага чуркап барып келейинби деп сиз камкордугуңузду көрсөтпөй койгонуңуз болбойт да бул адамгачы, эгерде ал жакын адамыңыз болсо. Сөзсүз түрдө экинчиден сиз мөөнөт дагы коюшуңуз керек. Башкача айтканда, анда эртең сүйлөшөлү, же болбосо сиз кандайдыр бир ишти талап кылган болсоңуз, анда ал ишти эртең бүтүрөлү же бир жумадан кийин бүтүрөлү деп сиз конкреттүү ошол иштин же сөздүн мөөнөтүн ачык айтып коюп коюшуңуз керек. Башкача айтканда, ал адам бул иштен же болбосо маселеден качып кутулбаганын түшүнүшү маанилүү.